урматка татыктуу аксакалдар, сыймыгыбыз, ардагыбыз болгонсуздар, канча деген сыноолорго сабыр кылып, кыйын турмуш жолдорун баскансыздар деген ыр-саптарын улай саналуу күндөрдөн кийин өлкөбүздө карыялардын күнү белгиленет. Дал ушул бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө жалпы карыяларды, анын ичинен энелердин кадыр баркы туурасында бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө карата атайын улуумун катары, тагыраак айтканда, төрдүн көркү болгон, үйдүн куту болгон пенсионер Сайракан Арабекованы чакырганбыз. Ошондой эле карылар үйүндө дагы карыялар күнүнө карата кандай иш-чара өтөт, бул туурасында маалымат алыш үчүн студиябызга Бишкек шаарындагы карылар үйүнүн директорунун орун басары Артур Жыентаевди студиябызга чакыралы. Хош келиптирсиздер бүгүн биздин студиябызга. Алгач сизге сурап атайынчы, мына жакында майрамыңыз келе жатат. Алгач майрамыңыз менен куттуктайлы биздин чыгармачылык топтун атынан. Анан майрамды күтүп атасызбы? Маанайларыңыз кандай? Мен маанайларым жакшы, бирок майрам экендигин деле билген эмесмин. Биздин карыяларды эстеп, өзүбүздү унутуп калганда силер эскерип турганыңарга Алла ыраазы болсун, рахмат. Майрам болсо болбосо мен ар күн сайын майрамдай көңүлүм ачык болот. Эч качан кайгы капаны жуктурбашка аракет кылам. Анткени энелер бакубат, кайраттуу болбосо, келин кыздар, уулдар, күйөө балдар кайраттуу боло албайт деп ойлойм. Демек, эне кайраттуу болуш керек. Эне кайраттуу болуш керек, эне сабырдуу болуш керек. Анан өзүң бактылуу болсоң, бирөөгө бакытты тарката аласың. Биз сизди үйдүн куту, кадыр барктуу эне катары чакырып атабыз. Анан сизге сурап аткым келип атат, канча балаңыз бар, канча небереңиз, канча чөбөрөңүз бар? Алхамдулилла, шүкүр. 5 балам бар. Улуу кызымды Өзбекстанга бергенмин. Анын 5 баласы бар. Ислам университетинде мугалим болуп иштейт. Анан кийинки кызымды Нукат деген районго бергенмин. Анын дагы 4 баласы бар, бирөөсү каза болуп калды. Ал кызым бухгалтер, эсепчи. Анан кийинки уулум Москвадан орус келин алып келген. Андан 3 баласы бар. Келин алайын деп калышты. Анан кийинки кызымды дагы ушу эмеге бергенмин. Ал бухгалтер болуп иштейт, ушу Бишкекте, Түрктөрдүн министрлигинде. Кичи уулума кайненеси казак, бирок аябай жакшы кудагыйбыз. Ушу балдардын бардыгынын балдары садикке жараганча багамын. Ошол орус келин мени арбап, алдап жүрүп Бишкекке келтирип алган. Ошонун жардам берип, ошонун жакшы мамилесине кубанып, ошонун баласын багып, реанимацияга жатып калганда кайта-кайта эле апа сен бакчы деп жүрүп, анан баласы жакшы болуп кетти. Азыр дагы жакшы 6-класста окуйт. Келиңиз Артур. Мына жакында карылар күнү келгене жатат, андыктан сиздерде дагы бир чоң иш-чара өтүш керек болот. Карылар үйүнөн келип аткандан кийин анан ушул карылар күнүнө карата даярдыктарыңыздар кандай? Жыл сайын кандай иш-чара өтүп келген? Быйылкы жылы кандай өзгөчөлүк менен өтөт? Карылар күнүнө карата бир эле күнгө эмес, бир нече күнгө майрамдык иш-чараларды уюштурабыз. Себеп дегенде бизде шаарда студенттер, мектеп окуучулары, мамлекеттик ишканалар, жеке менчик ишканалар бар жогу майрамдык тартуулайлы деп тынбай кайрылышат. Анан баа жаман мал жайытын бир күндө төгөтөт болбойлу деп биз график кылып бар жогуна бөлүп койгонбуз. Бир нече 10 күн, 15 күнгө чейин созулат майрамдыктар. Карылар үйүндөгү карылардын көңүлүн алыш үчүн коомубуздагы жалпы инсандар кезекке турат. Ооба. Өзүңүздөр тараптанчы, алгач өзүңүздөр? Өзүбүз тараптан 1-октябрь күнү сый тамак уюштурабыз. Министерстводон, райондук администрациядан жетекчилер келип куттукташат жылда, белек бекчектерин беришип, мамлекеттик кызматкер. Сиздердин карылар үйүндөгүлөрдүн, карыялардын канчасы эркектер, канчасы айымдар? Бүгүнкү күндө бизде 197 киши жашайт. Алардын 105-и эркек кишилер, 92-си аял кишилер. Энелерди да бир тактай кетеличи, ушул энелердин канчасы кыргыз? Энелердин бир 40-тайы кыргыз. 40-тай өзү 66 айымдар болсо? Жок, 66 кыргыз бар. Алардын бир 40-тайы кыргыз энелер бар. 40-тайы кыргыз, Буга чейин дегеле карылар күнүн белгилеп, майрамдап, мына коомчулукта балдарыңыз же жакындарыңыз куттуктап майрамда өткөрүшкөнбү, же өзүңүз баягы курбу курдаштарыңыз менен майрамда өткөргөнсүзбү, же биринчи жолу эле биз менен биргеликте болуп атасызбы?
Силер менен биринчи жолу. Бирок телефондон мындай көрүшүп, тил тең туштарыбыз бүгүн карылар күнү экен деп куттукташып, балдарым бүгүн карылар күнү экен апа, сизди куттуктайбыз деп келиндерим куттукташат. Анан бирок мындай бир жакшы салтанаттуу бир карылардын эмесин уюштуруп элек. Куттуктап балдарым. Жок, телефондон барды бүгүн Быйыл келишсин. Фотография көтөрүп. Ошондой бир талаптар. Айтканың келсин болуптур. Жакшы. Менден башка энелерге да келсин. Ооба. Анда бүгүнкү биздин темабызга карата даярдалган сюжетти көрөлү. Андан соң алдыдагы конокторду чакыралы. Лена Райымбековна учурда 75 жашта, 16 жашынан турмушка чыгып, колхоз-совхоздо көп жыл малчы болуп эмгектенип, коомчулукка эмгеги сиңген. Учурда төрдүн көркү болуп, балдарынын сый урматына бөлөнүп турган чагы. 11 балам бар. 43 неберем бар. 35 белек окуйган, унутуп калдым. 31 чөбөрөм бар. Ошолор жакшы. Балар баары кыздарым баары туш жакта. Баары өзүнчө орун алышкан баары. 7 кыз, 4 эркек. Лена эне учурунда жашоо шартын айынан билим алган эмес, а бирок бир туугандарынын баардыгы билимдүү. Бул тууралуу небереси Махабат кеп салып, билим алуу башка, а бирок баланы тарбиялоо баарынан өйдө турат дейт. Бир байкем айтып калат да, энемдин бир туугандарынын баары эле окуган, бирөө лицей директору, бирөө мындай милиция майору, аны ушу энем эле окубай калыптыр депчи. А мен тескерисинче наоборот ошо бир туугандарынан да энемдин турмушун жогору коет элем да. Анткени окубаса дагы баягы бир жерден лидер болбосо да айыл өкмөт сиңдилери бар энемдинчи. Анан баягы баарынан наоборот өйдө турат эле деп айтат элем да. Анткени 11 бала, эч ким бир туугандарынан эч ким 11 баланы күткөн эмес. Ал 11 баланы чоңойтуш кандай эмгекти, сабырды, эмени түйшүктү талап кылат да. Каарманыбыз өзүнүн 11 баласын гана тарбиялабастан, учурунда согуштан кийинки абалда жашагандыктан көптөгөн жетимдерди дагы багып чоңойткан экен. Өз сөзүндө Абышкам экөөбүз балдарга тарбияны жакшы эле бердик деп кеп улады. Абышкам экөөбүз эми балдарды жакшы эле колубуздан келишинче окуттук, чокуттук айланайын. Алды депутат болду, аркасы спортсмен болду. Кыздарым өз жайына кетишти, баары жакшы кыздарым дагы. 3 кызым тиги ошо эмеде Турцияда аякта иштеп атышат. Бир кызым Алматыда, анан калганда ошо чөйрөдө жакшынакай эле эме өстүрүп булардын баарын колубуздан келишинче далалат кылып окуттук, чокуттук. Ал эми Максат Баатыр эненин небереси, айтымында энеси бир күн үйдө жок болсо үйдүн көркү кетип, ал жакка киргиң да келбей калат дейт. Андыктан энебиз чындап эле үйдүн куту деп кеп салды. Ооба, энем үйдүн куту, үйдүн берекеси, үйдүн нуру, энем болуп турганда постоянно нурлуу болуп турат. Энем бир күн жок болуп калса эле караң болуп калат. Кичи баласынын колунда энем негизи, бирок аякка барганда энем болуп турса постоянно жакшы. Эгер энем жакка бияка көп кетет да. Жакка бияка кетип калганда энем жок, аяктан көп турганга деле эме жок да. Энем болсо көпкө отуруп калабыз, энем жок болсо бат эле кетип калабыз. Ошондо энем үйдүн куту, каарысы бар, нырысы бар. Карынын сөзүн капка салды бекеринен айтылбаса керек. Махабат апасынын ар бир айткан кеп кеңешин эске салып, күнүмдүк турмушунда аны колдоноорун айтып өттү. Анан бул адам бизге кыздарына негизи ошо көбүнчө күйөөңөрдү сыйлагыла деп, сабырдуу болсоңор акыры ошо түшүм таттуу болот депчи. Мен да көп нерсеге турмушта сабыр кылгам. Мисалы үчүн өзүнүн апасын, кайынапасын да айтып калат, кээде таарынышы кеткенде үйгө кетем деп коркутсам, камчы менен сабап туруп кайра айдап келчү эле деген учурлар болот да. Биз азыр андайды көтөрө алмак эмеспиз, мисалы үчүн бүгүн да, бүгүнкү заманда. Бирок ошо күйөөнү сыйлап, күйөөгө баш ийип, күйөөгө ытаат кылып, көп нерсеге турмушта сабыр кылып, жокко чыдап, барга шүгүр кылып, ушундай энемди караганда ушундай адамды көрөм да мен. Анан ошо энемди ошол сапаттарын алып, энемен үлгү алып, ошол жолдо мен да жүргөнгө аракет кылам да. Ал эми жакында карылар күнү келе жаткандыктан бул майрамды сиз кандай өткөрөсүз деген суроону Лена энеге берип өттүк. Карылар күнү эми балдарым кайсы калып барса, мен ошол жака барам. Кафеге алып барабы, тиги театрга алып барабы, иши кылып. Балдарым ошо эме кылса эле болду, куттуктап. Ошо неберелерим, чөбөрөлөрүм ошо чогулушат.
Бүгүнкү биздин карылар күнүнө арналган эфирибизге дагы коноктор келген, аларды чакыралы. Ал үчүн Кыргыз Ислам университетинин ага окутуучусу Улан Усуповду, ошондой эле Төкмакын Баян Ахматовду студиябызга чакыралы. Динибизде ушул карыяларды кандай кадырлаш керек, баркташ керек, сизден маалымат алалы деп турабыз. Деги эле карыларды сыйлоонун адеби жөнүндө айтып бериңизчи. Карысы бардын ырысы бар деп бекер айтылбайт. Ушул карыялар болгондугу үчүн, ушундай асыл апаларыбыз, аталарыбыз, чоң ата, чоң энелерибиз, тай ата, тай энелерибиз болгондугу үчүн жер жүзү көрктү да. Мына ушул кишилер Алла Таала ушул баягы кутси бир хадисте келет. Иман жолунда, ислам жолунда жашаган, мусулман болуп жашап, карыган адамдарды азаптабайт дейт да. Ошондой карыялыкка жеткен адамдарды азаптабайт дейт. Анан карыган сайын албетте адамдын бир буту төрдө, бир буту көрдө болгондуктан иманга, исламга, Куранга, мындай айтканда Алла Таалага жакындай баштайт да. Кааласа каалабаса дагы ошондой болот. Карыялардын дуасы сөз түрдө кабыл боло тургандыгын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн хадистеринде айтып кеткен да. Ушул иман менен, ислам менен таза, тунук жашаган карыялардын дуасы дейт. Алла Таала мындай айтканда пардасы жок, түздөн түз баягы орусча айтканда сверхсрочно кабыл алат экен да. Жаш келсе ишке дейт, кар келсе ашка дейт. Жаш кезде берсин мээнетти, карганда берсин дөөлөттү дейт. Карынын кебин капка сал дейт. Карысы бардын ырысы бар дейт. Жалпысынан бир сөз менен айтканда, Куран жана сүннөттүн сөзү менен айтканда, бир гана ушул иман менен, ислам менен кары бак дөөлөттүү карлыкка жетет экен дагы, бул дүйнөдө да акыретте да жакшылыкка жетет экен. Жаш болсо, ошол иман менен, ислам менен өзүнүн жашоосун жүгөндөп, тизгиндеп жашай турган болсо, ошол жаштыктагы, мастыктагы ар түрдүү кемчиликтерге жол бербестен түз ошол улуу мундун жолунда, даңгыр жолдо татыктуу жашап өтөт экен да. Сизде чыгармачыл инсан катары сизге суроо жаталы. Ушул карылар күнүндө алгач өзүңүздөн сурайлычы. Карылар күнүндө баягы туугандардагы жалпы карыларды майрамдатып, кыдырып, куттуктап чыгасызбы же ушундай бир концерттерге же болбосо чакыроолордон кол бошобой калабы? Чынын айтайын, калп айтпай эле коеюнчу. Негизи карылар күнү, мен бүгүн карылар күнү экенин чындап толук деле маалыматым жок, чын айтканда. Бирок баягы 8 март деп аял затын эмесин эме кылып атпайбы, ошол сыяктуу силердин майрамыңарды мен ар бир күн деп майрам деп эсептейм, 365 күндө. Анан карылардыкы алар демек буга чейин маалыматыңыз болгон эмес. Андан дагы карылардын күнү андан дагы барктуу болуш керек. Анткени Байкөз айтып өтпөдүбү? Негизи эле адам баласынын жашоосунда карыбы, жашпы, бир бутун көрдө, бир бутун жерде. Тагдыр ошондой эртеңби, кечпи. Бирок карылардыкы мындан дагы татаалыраак, себеби баягы сезим деген бар да, адамдын сезими көз сүйлөшүп турганда сөздүн не кереги дейт го, мынакей апабыз олтурат, бир топ жашка барды. Ушул жашка чейин не деген гана жолдорду баспады, апабыздын өзүнө маалым да. Ыйлады, кайгырды, кубанды, неберенин жытын жыттады, бактылуу күндөр да болду, кайгылуу күндөр да болду, өмүр өтөт экен. Мына апабыздын өзүндө деле турат. Кече эшикти ачкансыз, ынаалап жашоого келгенсиз. Бирок азыр кандай көз ирмемде ушул убакытта туруп калганыңызды элестете албайсыз, бир секунд деп айтса деле макул деп ишенесиз. Өмүр ушундай экен да. Эгер маалыматыңыз жок болсо, анда комузуңузду колго алыңыз дагы ошол карыларды, комуздагы карыларды кадырлап, барктап, сизден бир чыгарма. Мен ырдагым келет, дайыма көп жерге барбайм, бир чыгарманы ырдайм. Себеби жаныбызда апабыз турат, менин да апам бар, Улан байке сиздин дагы апаңыз бар. Ааламда ар бир жан жаныбардын баары тең энеден төрөлгөн, ак бешке бөлөнгөн, энелер мээримин төгүп, ааламга кучак жайып көгөргөн. Эне болбосо биз ушундай эрезеге жетпейт экенбиз. Аталар болсо, ай кемпир үйдө чайың бар деп опулдагандан башка деп аталарга тийише кетейин. Биз деле атабыз да үйдөчү. Анан эненин жакшы чыгарма, энеме деген чыгарманы сизге тартуулайын. Жалпы кыргыз энелерине тартуулайын. Маңдайда эжекелерим олтурат, сиздер дагы жакшы эне болуңуздар, балдар төрөп өстүргөн. Кыргызды сактап калуу, кыргызды коргоп калуу сиздердин колуңуздарда. Себеби сиздер жакшы перзенттерди тарбияласаңыздар, ошол эртеңки күндө мамлекетте туусун бекем кармай турган жигиттерден болот. Эстеймин жаш чагымды,
тил албай айтканыңды, азабын далай тартып, акбасты чачтарыңды. Кеттим мен билим самап, күттүң го жолум карап, кең жайып тасмалыңды. Корго деп эл жериңди, тарбия бергениңди, апа мен кантип актайм, ак сүтүң эмгедимди. Сол болсоң асыл денем, жер сайып башым менен, кайтарам эмгегиңди. Сол болсоң асыл денем, жер сайып башым менен, актаймын эмгегиңди. Байтерек караныңыз, бакыт кут жамалыңыз, Кудайдан өмүр тилеп, кыйшайсам таядыңыз. Жараткан аян кылган, пайгамбар баян кылган, беш жай таманыңыз. Жараткан аян кылган, пайгамбар баян кылган, беш жай таманыңыз. Колчолор болсун. Сиз бизге майрамдык маанай тартуулабай эле бул жерде студиядагы баарысын ыйлап койдуңуз. Баардыгы ыйлап калышты. Апа ыйлап калды, кыздар ыйлап калды. Келиңиз, эми ошентсе дагы суроо заталычы, апа келиңиз. Көз жашыңызды арчыңыздагы биздин суроолорго жакшы жооп берүүгө аракет кылыңыз. Мына учурда карылар үйү деп атабыз, карылар үйү аябай негизи карылар үйүндө карылардын болушу бул өкүнүчтүү нерсе деп кабыл алабыз го. Балким бул дагы болсо бир карыларды барктабай аткандык болсо керек да. Анан мурдагы кездеги карылардын, улуу муундардын орду төрдө деп коебуз. Бирок аларга болгон сый урмат, кадыр бар, канчалык деңгээлде болгон ошол жөнүндө айтып өтүңүзчү. Бизде ушундай бир түшүнүк бар эле. Ата эне сөзсүз төрдө отуруш керек, сый урмат көрүш керек, эмне десе сөзүн угуш керек деп. Азыр мен баяндын ырларын угуп отуруп, мен өзүм мен эмес, бала сыяктуу отурдум. Чын эле апам, мен 90га чыккан апам бар азыр деле. Анан ушу айткандай, азыр деле мен урушуп турат, кичинекей бала окшотуп, эскертип турат. Ошолорду эстеп ыйлагым келип кетти да. Анан бирок эң өкүнүчтүү. Мен ойлойм, эми ошо карыялардын үйүнө барган ата энелерибиздин өзүнөн дагы бир тилинен, ниетинен кесир кетип калган. Алланын берген неметтарын убагында туура кабыл алып пайдалана албаганбыз. Мен көп тааныштарымды билем да. Азыр эми ушундай аябай өкүнүп жүрөт, уулунан кызынан бир жакшы эмес мамиле көрүп. Эми мен дин илимим жок, бирок кээ бир нерселерди аябай жакшылап эстеп калам да. Аллахтын аяттары бар. Эгер сен Аллага моюнсунуп айткандарын жасабасаң, сен өзүң төрөп тарбиялаган балдарыңа жазаланасың деген. Эми ушундай жакшы толук которбой жатам го. Мен ушундай түшүнөм да. Анан балдарымдан мен бир көңүлүм ууруган мамиле көрсөм, мен өзүм ошого татыктуу эмесмин. Бирдеке кетирдим менден дагы. Ошондо тиги карыялардын үйүнө барган энелер, аталар бир аз сабыр кылса, эл ичине батып калабы эле дейм да. Азыр бардыгыбыз эле той бою кетип аткан, тамак аш деле кеңири, кийим кече деле кеңири. Ошол жерге апарып жаным тынч болот. Кичине ооруп калса эле менин тааныштарым, мени карыялардын үйүнө апарып кой дейт да, жаагың жап, ниетиңе жетип калбагын. Бул ниеттен кетти, анан өздөрүнүн бир күнөөлөрү болду. Демек сөздөн жаңылды дейсизби? Жок, ой пикиринен, жаштыгында, курчтугунда баланын бизге эмне кереги бар деп койду. Же болбосо бир күнүм өтүп кетет, өлүп калбайм деп койду. Эми дагы билбейм да, эми алар өздөрү ойлонуп көрсө, ошо күнөөлөрүнө тооба кылса, может кайра бала чакасы менен бирге болуп калат. Аят, хадистерден айтып өтүңүзчү, карыяларга, энелерге, аталарга арналган. Балам балаңдан көрөсүң деп атпайбы?
кыргыздачы ошол эле нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы ата энесин урматтап сыйлаган адамды дейт өзүнүн урпактары балдары дагы урматтап сыйлайт дейт да. Карыларыбыз дагы айта кетишибиз керек, карылыктын да өзүнүн жоопкерчилиги бар. Кары дагы мындай чыкканда өзү ошо карылыкка туура келгендей карыш керек да. Өзүнүн сөзү менен, кыймыл аракети менен, жүрүм түрү менен, койгон сакалы менен, же болсо жаман адаттар болсо ошолорду тыйып, мен эми карыдым, арыдым деп, ошол жаман адаттары бар болсо, мындай чыкканда тобо келтирип, ошол көбүрөөк жана айтпадыкпы, бир буту төрдө, бир буту көрдө каарыларыбыздыкы болуп аткандыктан көбүрөөк акыреттин камын көрүп, акыреттин азыгын белендегенге аракет жасаш керек да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам каарыларды карысын сыйлаган, өзүнөн кийинкилерди урматтабаган бизден эмес дейт да. Ошон үчүн карыны сөз түрдө сыйлашыбыз керек. Багы кыргыз элинин бул макал лакабы, бул хадис болуп эсептелип атат да. Ошон үчүн биздин көптөгөн ошол макал лакаптарыбыз, ошол накыл кептерибиз негизинен ошол хадистер менен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуяттары менен, Куран менен үндөшөт да. Алла таала Кураны Керимде буйруп атат. Алла таала бир гана өзүнө сыйынууну жана ата энеге жакшылык кылууну буйрат дейт силерге. Эгерде алардын бирөөсү же экөөсү тең жаныңарда картайып карлык мезгилине жете турган болсо, алардын жүрөгүн ооротура турган эч бир кыймыл аракет жасабагыла, же болбосо өфтөп да айтпагыла дейт. Карып калган бир байбичеге келип пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам мен айтчы бейишке киремби деп сураптыр да. Анан пайгамбарыбыз бир жагынан мындай чыкканда тамашага да жакын, тамашакөй да инсан болгон. Жок, сиз бейишке кирбейсиз дептир да. Анан баягы Айша эне окшоп ыйлай баштаптыр да. Айтыптыр да, мындай абалыңыз менен бейишке кирбейсиз. Жапжаш кураңыздагы, кыз кураңыздагы баягы кезиңиз менен жашарып киресиз бейишке деп көңүлүн көтөрүп койгон экен да. Анан ошондой баягы каарыларыбызга урмат сыйды дагы, алар менен тамашалашканды дагы орду менен билишибиз керек экен. Бул сүннөттө, хадистерде бар. Ушул карылар күнүндө ошол жерде жайгашкан энаталарга балдары келип куттуктап келип турушабы, же көбүнчө кимдер барат? Келишет, көбүнчө туугандары, балдары келишет. Көп эле бар жок эле мындай эме эместе 200гө жакын адам бар. 200гө жакын адамдын 200дөй тагдыры бар да. Көбүнчөсү балдары менен, көбүнчөсү келиндери менен батышпай келген карылар бар. Эми азыр жаштарыбыз кичине башкачараак чыгып атпайбы? Анан кой ушулардын семьясы бузулбасын, ушулар бактылуу жашасын деп таштап келе берген ата энелерибиз бар да. Келип кеткендер да бар, бирок келбегендер да бар. Эми ал ар кимдин тагдыры ар кыл дегендей да. Карыялар күнүнө карата кызыктуу эфир куруп жаткан маалыбыз, андыктан бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Саламатсыздарбы? Мен ушу жакындап келаткан эне күнү менен куттуктайм сизди. Жалпы эле ошол карыяларыбызды куттуктайбыз баардыгын. Анан айтайын деп атканым, ошол азыркы учурда баардык эле карылар мына ушул мен апаны көрүп таасирленип турам да. Баардык эле карылар ушундай биздин апабыздай болуп, мындай кылып элечекти кийип, мына ушундай биздин мындай жүрөгүбүздү жылыта турганчалык акыбалга келип атат. Бирок чындыгында ошол эле учурда андай эмес карыларыбыз да бар. Жада калса биз айткан нерсеге кайра каршы чыгып, силер жаштыңар да ойногула, күлгүлө, ушундай кылып албайсыңарбы деп бизди чындаса тескери багытка бурган биздин карыяларыбыз бар да. Ушул тууралуу баягы апага айткым келип атат. Ушундай сиздей болуп сакталыш үчүн азыркы энелерибиз эмне кылыш керек? Жаштарына, небере чөбөлөрүнө үлгү болуш үчүн кандай нерселерди кылыш керек ушу? Мен ойлойм, ар бир эне, көбүнчө энелер балдарына дагы, эрлерине дагы жакшы жолго сала алат да. Рол, жашоонун ролу, коомубуздун ролу энелер. Ошолор мындай кийим кийиш үчүн, жолукту оронуп салынып жүрүш үчүн дагы күчтүү эрк керек, ал үчүн динин сүйүш керек. Элечек кийиш үчүн мекенин сүйүш керек, өзүнүн улуттук баалуулугун баалаш керек. Мен бул учурга чейин өзүбүздүн баалуу экенибизди билбей эле Россия баалуу дей берчүмүн. Мени орус келиндим эсиме киргизип койду. Жөн эле бешикти көрүп туруп, балаңды бөлөйсүңбү ушу бешикке дедим да. Десем, ой кандай умный народсуңар. Мунун канализациясын кара, мунун горшогун кара дейт.
бала спокойно уктап атып дейт да. Ошо келиним көп нерсени кандай умуняр отсуңар деп эс ой берсе мен ушундай бир баалуу калк экенибизди 13 жыл бирге жашадык, бул Кыргызстанда турду, бар жогубузга таң калып, айылга барса деле бул жерге келсе деле. Бирок ошол эсиме келтирди да, ой улуу кыргызсың. Мен бул кийимди Москвада кийип жүрдүм 20 күн. Бардык улуттар кайсы улутсуң деп суктанды. Биздин элечегибиз уяла турган эмес. Мисалы үчүн бул жерде кийип жүрсөм орустар сурайт, жаштарыңарга дагы барбы ушу улуттук кийимге? Муну только кемпирлер кийиш керекпи дейт да. Анан жаштарыбызга дагы бар. Жаштарыбыз жандандырганга руху жетпей жатат. Алардын энергиясы аз болуп атат деди. Мен кие берейин. Кайсы жерде кийип жүрсөм, шоферлор акча албай коюшат. Эне, сиз дене деп чыныгы экенсиз. Очередте турсам, магазиндегилер без очередь тургандар дагы талашпайт, магазинчилер дагы эми бул сый мындай мактанган эмес, бирок элге канчалык биздин улуттук кийимибиз маанилүү экенин айтам да. Кийсин быйыл эле бир жерде 1000 элечек деген бирдеме өткөзүштү. Жакшы, келиңиз микрофонду uzatыңыз Баян мырзага. Чындыгында буга чейин айтылып кетпеди, баягы карынын батасын алыш керек, карынын батасы кайтарылбайт деп атат. Анан сиздин өзүңүздөн сурагым келип атат, ушул апаңыздан болобу, атаңыздан болобу дегеле алардын ыраазычылыгын алганга канчалык дегенге кантип аракет кыласыз? Алардын батасын алып калууга кантип шашыласыз? Баарыбыз тең ойлонобуз да. Ушундай атабызды, ушундай энебизди баарыбыз тең ушундай ак мамыкка жашоо турмушу бир талча түшпөсүн каалайбыз да. Бирок ар бир адамдын тагдыры бар. Биз колдон келишинче аракет кылабыз. Мен көпчүлүгү негизгисинен көңүлүнөн бир жакшы бир майрам көргүм келет, алардын көңүлүнөн жүргөн турганынан. Адам 50-60 ары өткөн сайын тескерисинче баягы 2-3 жашындагы бала кыялы келе баштайт, таарынчаак боло баштайт. Кичинекей кезиңде оюнчуктар көзгө канчалык жакшы көрүнсө, карыган сайын дүйнө дагы ошончолук кооз көрүнө баштайт экен ата энеге. Анан мен айткым келет, мына карлар үйүндө дагы сөз болот атпайбы? Ал жака барып көп ырдап калганбыз, майрам тартуулап калганбыз. Анан мен сырттан туруп ушунун баарын балдар жазады деп көрчүмүн да. Бирок антип ойлосок дагы жаңылабыз, андай жагы дагы бар да. Кээ бирөө өзүнөн таап алган тагдырлар бар, чындап айткандачы. Көпчүлүк пайызы көп жаман көрө бербеш керек. Чындап өздөрү да мойнуна алат, ичимдик жагынан. Анан жана ыйладыңыздар, мен ыйлаганыңыздарды көргөндө кубанам. Бул ырды көп жерде ырдайм эже. Көп кээде ыйлабайт да. Себеби жүрөгү бар адам ыйлайт экен. Фараондор, башкалар жүрөгү таш болуп катып калгандар ыйлабайт экен. Ал эми жүрөгү жумшак, жүрөгүндө мээрими бар, ыйманы бар, жүрөгүндө Алла Тааланын, пайгамбарыбыздын нечен улуу инсандардын аттары жазылган инсандар ыйлайт экен да. Анан дайым ыйлап жүрүңүздөр. Гүлө тургандай кылып бир чыгарма. Гүлө тургандай кылыппы? Мындай жылмайып, жакшылыгга тургандай кылып, дагы бир улууларды барктап, кадырлап, дагы бир чыгарма аткарып коюңуз. Uchqandan keyin qona albayım, udurguyum bирок tola albayım. Eldi qatkırtı bırdap bereyen, түшүнүп койгун эжеке, бирок Чарли Чаплин бола албайм. Бүгүн карылардын күнү деп, какча окуган орногон кайраттуу жашоо гүлү деп, энебизди төрүнө олтургузуп турабыз. Жакшылыкка карачы кол сунгузуп турабыз. Ток-шоу деп кеп козгобой сунгузуп турабыз. Албетте жашоо деген канатчан акын болот санатчан. Бул ток-шоу деген сөзүңөр келди экен, билбейм каяктан. Ооба шоу деген жакшы сөз. Бирөөлөргө жакпаса, бирөөлөргө жакшы сөз. Бирок ырдай турган ыр башка, сүйлөй турган тил башка. Мына апабыз турат төрүмдө, анын айтайынчы бир башка. Пайгамбарым Мухаммед хадисинде кеп айткан, ал ойлорду көп айткан. Эли журтка кабарлап бейиш деп айткан таманын.
Мен дагы айтып кетсем болобуң ошол пайгамбарымдын кабарын. Ошондуктан бул таптан энекемди көргөндө төккүм келип жатпайбы? Жамгыр болуп себелеп өткүм келип жатпайбы? Жакшы ойлордун силерге сепким келип жатпайбы? Бут кийимди чечип берсеңиз апа, тамадыңыздан балким өпкүм келип жатпайбы? Ушундай энелерди даңктайлы, энелерди барктайлы. Дал ушул жолго калысмын, энени сыйлабастарга жолобой мандайлардан алысмын. Энелерди көргөндөн Эшмамбетмин калыкмын. Өткөндөн энемдин таманынан өбөм деп атып, байкабай атам кынып алыпмын. Көрсө жашоо деген ушундай кызык болот турбайбы? Чийип койгон алдыга сызык болот турбайбы? Эн атанын мээрими балдар үчүн ар качан ысык болот турбайбы? Мынан эфирдин бүгүн алдында бириңер Ош Жалалабад Баткенден, бириңер Ысык көл менен Нарындан, бириң башка тараптан, бириң болсо Таластан. Баарыбыз биз кыргызбыз, башка келмегеле каяктан. Муну айтып жаткан себебим эх чиркиней адамбыз, бирок эки сөзгө сараңбыз. Бири сени жакшы көрөм деп айтууну неге аяйбыз? Экинчиси кечирип койчу дегенге кечирбиз дагы чабалбыз. Ушул эки сөздүн айта албай улуулукту камайбыз. Сен да мен да замандаш сезимдерди сабайбыз. Ушул эки сөздүн айта албай эртең замандаш эрмен чөптү карайбыз. Көгүлдө сөздүн айта албай көп жылдар өтүп кеткен соң көрүстөнүндөй карайбыз. Көңүлдөрдүн жыртыгын ой кеч болуп калаң электе келгилечи жанайбыз деп айтып өтсөм уламыш. Апакемдин жүзүндө бар болор бир аз кубаныч. Улам байеке, апаңызды сыйласаң апакемдин колунан өп койчу сураныч. Апамдын колунан өп жатсаңыз титиреп кетти от дене. Албеттен эфирден өп жатпайбы? Байекем бүгүн шок беле, жүрөгү жалын чок беле. Мен да сизге айтып кетсем болобу? Бул сөз сизге тиешеси жок беле. Айтканды кабыл алыңыз. Аман болсун багыңыз. Микрофонду мага берип эртерээк апам жака барыңыз. Андан ар бир үйдө шаң болсун, жан дүйнө таттуу бал болсун, ойлогон сонун тилектер орундалсын, шар болсун. Ааламды нурга бөлөгөн апаларым бар болсун. Баарыбыз чогуу айтабыз. Ааламды нурга бөлөгөн апаларым бар болсун дей. Студиябызга келип кызыктуу маек куруп жаткан конокторубузга дагы бир нече суроолор келген экен, жооп алалы. Кыргызстандагы карлар үйүнүн баардыгы бир жерге чогулабы же ар кимдики өзүнчө өтөбү дейт иш-чара? Карлар үйүндө ар бир өзүнчө өтөт, өздөрүндө. Ар бир ишкана өзүндө. Ар кимдики өзүнчө өтөт. Келиңиз Бай мырза. Канткенде карлардын кадырын көтөрө алабыз? Менче ойлойм, пайгамбарыбыздын бизге калтырып кеткен осуяттарын, насыяттарын ишке ашырсак, жашообузга киргизсек, анан албетте карларыбызды сыйлайт болушубуз керек. Карлардын кадыры бийик болот болуш керек деп ойлойм. Карлар үйү болбошу үчүн, ташталган карлар болбошу үчүн ким көбүрөөк жоопкерчиликти алыш керек? Энелер көбүрөөк жоопкерчиликти алыш керек. Анткени энелер көп нерсеге эртерээк акылы жетет, келечекти кааласа көрө алат, оңдойм десе оңдой алат. Анан ошо улан айткандай кайдыгер болуп, боло берет деп, бийик максаттарды койбой, дуаларды көп жасап, оңдобой, кечиримдүү болбой жатабыз. Карган эне атаны багууда эркек көбүрөөк милдеттүүбү же кыз балабы? Карган ата энени багуу эркектин милдети, кыз бала бирөөнүн бирөөсү да. Өзүнүн ата энесин, чоң ата, чоң энесин негизинен эркектин милдети болуп эсептелет. Кыз бала дагы колунан келген жардам берсе жакшы болот. Экинчи суроо сизге ушул улай. Эгерде карган энеси болсо, анан жалгыз кызы болсо дейт, кыз энесин багууга милдеттүүбү
же турмушка чыгып кетсе аны ким караш керек дейт? Жалгыз гана кызы боло турган болсо, турмушка чыккан учурда дагы бүгүнкү күндө баягы күч күйөө бала деп муну түшүнбөш керек. Болгону ошол энесин дагы чогуу багып алганга аракет кылыш керек да. Себеби Алла Таала башка уул кыз бербегенден кийин бир кыз ошол энесин турмушка чыккан жолдошу менен келишип багып кетишсе кандай сонун. Баягы бизде билесиңер, бул жашоого келгенде кыргыздын 3 журту болот деп жүрөбүз. Баягы өзүнүн төркүнү, төрөлүп өскөн айылы, тууганы дегенде, экинчиси ошо тага журту, анан кайын журту деп. Ушул журттарга негизи тең караш керек, адилеттүүлүк болуш керек. Анан үч тарапка тең күйүмдүү болуп, ошо жакшылыкта, жамандыкта дайыма келишип, кетишип, дайыма сыйлашып, урматташып, ошол нерселерде катышып жүргөн жакшы болот. Энени мындай чыкканда көчөдө калтырбай багып алыш керек. Эгерде кыз багып албай турган болсо, анда ал энени сөзсүз түрдө туугандары багыш керек. Жалпы калайык калкыбыздагы карларга кайрылуу иретинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Келиңиз апа, сизден баштайлы. Президентибизге ушул иштерди уюштуруп аткан ушул Аян Теле каналына, башка жердеги ушу иштерди колго алып аткан бардык адамдарга Алла ыраазы болсун. Карылар өз эсинен чыгып калганда ушулар эстеп жатышат. Кудай дайым күч кубат берсин. Уул кыздарыбыз ыйманы ынсаптуу болуп, илимдүү, билимдүү болуп, эч каякка жол көз каранды болбостон чачылган иштерди жыйнашып, үзүлгөн жерде улашып, биздин кетирген кемчиликтерибизди тегиздешип, жакшынакай болуп алтын доорду курушсун, алтын муундарды тарбиялашсын. Эми ошого биз силердин өмүрүңөргө, ыйманыңарга, ыхласыңарга, чыгармачылыгыңарга, ден соолугуңарга, ибадаттарыңарга береке файыз тилейбиз. Элиңердин, диниңердин, мекениңердин кызматын кылып, ата энеңердин дуаларын алып, бүт кыргыз элиме, карыларына да майрам менен куттуктаймын, апамды дагы майрам менен куттуктаймын, досторум бардыгыңарды ким мени көрсө майрамыңар менен куттуктаймын. 1 октябрь күнү эле эмес, дайыма майрамдык маанайды бардыгыңарга каалаймын. Күн сайын, түн сайын эч көңүлүңөр чөкпөсүн, дайым көңүлүңөр майрамдагыдай болуп турушун каалайм. Карыбыз бар, ырысыбыз бар. Карыбыз биздин дөөлөтүбүз, карынын сөзү бизге дары, карлардын кебин дайыма капка салып, кеп кеңешин угуп, батасын алып жашаганды жаратканым жалпыбызга буйрусун. Ошо элибиз тынч болуп, эл ичибизде ушул жалпы кары дебей, жаш дебей, аманчылыкта, эсенчиликте бололу. Өзгөчө карлар күнү менен жалпы аксакалдарды, ата энелерибизди, чоң ата, чоң энелерибизди, ушул карыялардын жалпысын жаама куттуктаймын. Бирок куттуктоону өзү бул биз символикалык түрдө бир эле күнгө белгилеп койбошубуз керек. Карларды биз ар дайым ар жерде сыйлашыбыз керек. Карларды алардын жүрүм турумуна, алардын жашоодо карманган көз караш тутумуна, позициясына, же болбосо бизге терс болгон бир жактарына карап сыйлабай коюуга болбойт. Ар дайым биз карларыбызды сыйлашыбыз керек. Жаныбызда жүргөндө сыйлашпай өтүп кеткен соң ыйлашкандын эмне пайдасы? Ошон үчүн карларыбызды, аксакалдарыбызды, ата энелерибизди, туугандарыбызды көз тирүүсүндө сыйлайлы. Биринчиден мамлекетибизде тынччылык болсун. Анан карыбыздагы, жашыбыздагы бар жогубуз ыйманда, бири-бирибизди сыйлап, түшүнүп жүрө берели. Сиздердин да эмгек жамаатыңыздарга чоң рахмат. Ушундай бизди эстеп, карлар күнүнө карата передача уюштурганыңыздарга чоң рахмат. Келиңиз Каймырза. Чыгарма менен жыйынтыктайсызбы? Кандай дейсиз? Чыгарма менен жыйынтыктайсызбы? Сөз айтсаңыз. Мурсаттарын эле айтып коеюн. Аталар бар болсун. Аталар жашоо тилеге, аталар жашоо тиреге. Байкатпаса да сыртынан бала деп ооруйт жүрөгө. Бакайдай атам өзүң деп дайым баркыңа жетип жүрөлү. Аталарды бакайдай сезип жүрөлү. Ал эми апаларга, мен апамда угуп калышы мүмкүн балким. Апаке кадырыңды билбедим ар таңда таманыңан сүйбөдүм айыбың көп болса да берчи элең ала келип көп момпо түйдөгүңө. Антса да балам деп санаар кайсың, аныңызга аялам күн да күбө. Ааламдагы бүт сулууну чогултсак да арзыбайт апакебай күлгөнүңө. Рахмат, чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз.
Карысы бардын ырысы барды бекерден айтылган эмес. Эгерде карыга кандай мамиле кылсаң, кийин сага ошондой мамиле кайтып келет. Андыктан ар бир карыны сыйлап, урматтап жана анын батасын алууга шашылыңыздар. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.